23-сентябрь Сауд Аравиянын улуттук күнү 93 жылдыгын белгилеп жаткан өлкө майрамды утурлай Кыргызстандагы элчилик дипломатиялык кабыл алуу уюштурду. Ага башка чет элдин Кыргызстандагы элчилери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, дин аалымдары, эл өкүлдөрү жана башкалар катышты. Сауд Аравия королдугу негизделгенден бери араб дүйнөсүнүн бир бөлүгү жана падышалыктын жетекчилиги тарабынан өзгөчө көңүл бурулган исламдын эки ыйык мечитинин өлкөсү болуу менен аймакта жана дүйнөдө негизги ролду ойноп келет. Акыркы жылдары зыяратчыларга дагы да ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Меккедеги объектилерди жана Мединадагы пайгамбардын мечитин кеңейтүү жана реконструкциялоо боюнча эбегейсиз зор иштер аткарылды. Падышалык ошондой эле өзүнүн глобалдык позициясын бекемдеп, дүйнөлүк деңгээлде гуманитардык жардам көрсөтүү менен гуманитардык жана волонтердук иштерде активдүү роль ойноду. Сауд Аравиясы Кыргызстанды эгемендүү өлкө катары алгачкылардан болуп тааныган жана дипломатиялык алакаларды түптөөгө даярдыгын билдирген өлкөлөрдүн бири. Ушул 32 жылдын ичинде Сауд Аравиясы Кыргызстан үчүн ишенимдүү дос жана ишенимдүү өнөктөш болуп калды. Падышалык көп жылдан бери өлкөгө көптөгөн социалдык долбоорлорду ишке ашырууга көмөк берип келүүдө. Алсак мектептерди, ооруканаларды жана бала бакчаларды курууну каржылайт. Өткөн жакынкы күндөрдө аталган падышалык Кыргызстанга арзан турак жай менен камсыз кылууга, тагыраагы 3000 батирди курууга жана Талас районундагы жолдун 92 чакырымдан ашуун бөлүгүн реконструкциялоого $130 миллион наса бөлүп берген. Жүрүп жатат деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени билесиздер, президентибиз 1-2 жолу барып келди, ал эле эмес кабинет министри 3 жолу 3 ирет барып келди. Анын алкагында 100 миллион сом атайын ушу Сауд Аравиясы биздин мамлекетке бөлүп берип, биз мына азыр гос ипотеканын негизинде атайын ушул соц объектилерди, мындай айтканда соц үйлөрдү куруп баштадык да. Андан сырткары туризм багытында билесиздер, алар боюнча дагы ушул биз буга чейинки Настаткомдун даныларын карап көрсөк, туристтер мурдага караганда 2 эсе 3 эсе көбөйдү. Сауд Аравиясы менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого Сауд өнөктөрү фонду чоң салым кошууда. Кыргыз Республикасында транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо, суу менен камсыз кылуу жана айыл чарбасы сыяктуу тармактарда фонд тарабынан каржыланган долбоорлордун саны 8ге жетти. Бул долбоорлордун жалпы баасы $200 миллион бааланууда. Мындан тышкары Король Сальман гуманитардык операциялар борбору Кыргызстанда жалпы суммасы $1,305,000 ашык 2 долбоорду ишке ашырууда. Кыргызстан менен Сауд Аравиянын ортосунда тыгыз экономикалык байланыштар түзүлүүдө, бизнес форумдар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, соода аянтчалар ачылууда. Натыйжада акыркы 1 жылда өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү 4 эсеге өстү. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президентинин Сауд Аравия падышалыгына пландалган расмий сапары иштелип жатат. Бул дагы алдыда турган чоң иш чара. Ошону менен бирге соодалык экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле эки өлкө руху жагынан да жакын. Падышалыктын расмий дини ислам. Ал эми Кыргызстанда бул дин дээрлик 90% басымдуулук кылат. Жыл сайын падышанын жеке чакыруусу менен ондон ашык кыргызстандыктар ажылык жана умра зыяраттарын аткаруу үчүн Меккеге барышат. Жылына эң көп биздин ажы умрага жылына 40 миң деген 50 миң деген киши умрага, 6 миң киши жылына ажылыкка барып келип атат. Мына быйыл дагы мына биздин президентибиз менен дагы баягы саммитке баргандын алкагында чогуу умра амалын кылып келгенбиз. Эми ошондой байланышыбызды Кудай Таала дагы түбөлүктүү кылсын демекчимин. Сауд Араб падышачылыгына тынчтык, аманчылык, элинде тынчтык болсун. Кыргызстан менен Сауд Аравиянын ортосундагы байланышуу алакалары тыгыз деп айтууга болот. Эки өлкөнүн лидерлеринен тарта жөнөкөй жарандарга чейин бардык деңгээлде кызматташуу терең. Мындай көрүнүш достукту, өнөктөштүктү дагы да өнүктүрүүгө жеткирет. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, Регион, Бишкек.